Салам достор, биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен дүйнөдөгү эң алдыңкы 3 канал жөнүндө кеп кылабыз. Алар айына канча акча табышат жана алар кандай каналдар чогуу көрөлү. Ошондой эле сиздер өзүңүздөр дагы каалаган YouTube каналдын канча акча табышын өзүңүздөр текшерип көрсөңүздөр болот. Бүт баарын мен сиздерге бул жактан көрсөтүп берем. Бул кыргызча каналдар болобу, орусча, дүйнөнүн кандай гана YouTube каналы болбосун, өзүңүздөр ошол каналдын канча акча табып жатканына кызыксаңыздар текшерип көрсөңүздөр болот. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Эң алгач биз Social Blade деген сайтка киришибиз керек. Мен ошол сайттын ссылкасындагы видеонун астына коюп коём. Өзүңүздөр ошол ссылка менен эле кирип көрсөңүздөр болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул ошол сайт Social Blade. Бул каналга кирели. Ошол киргенибизден кийин бул жактан албетте орусчага которуп койсоңуздар болот. Бул негизи английский канал. Бул каналга кирип биз бул жакта топ лист деп турат. Муну басабыз. Киргенибизде бул жерде топ 50 деп турат. Муну бассак биз бул жактагы 50 канал чыгат. Бул дүйнөдөгү эң алдыңкы рейтинг видеодөгү рейтинг жогору каналдар. Мына биз бул 3 каналды гана карап көрөлү. Убакыт кетирбестен калган каналдарды өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жактан 10 каналды да көрсөк болот эле, бирок убакыт кетирбестен мен 3 каналды эле көрсөтүп коеюн. Калгандарын өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Жана кайсы каналды өзүңүздөр издеп билгиңиздер келсе, бул жерге жазасыздар. Бул жерге жазып туруп, мисалы үчүн биз кыргыз каналдарын карай турган болсок, Азаттык YouTube каналын карап көрөлү. Мисалы үчүн бул Азаттык YouTube каналы. Биз Азаттык Казакстандын Азаттык каналын көрөлү. Кыргызстандыкын көрсөк, балким өздөрүнө жакпай калышы мүмкүн. Мына биз Казакстандын Азаттык YouTube каналын карай турган болсок, айына $4000 акча табат экен. Күнүнө 200-184 дейт. Мына күнүнө $290-102 түшүп турат экен. Эми биз бул жактан кыргыз каналдарын албетте мен көрсөтпөй эле коеюн, себеби бул туура эмес болуп калат. Бул жактан дүйнөдөгү эң алдыңкы 3 каналды көрсөтүп берейин. Бул 3-орундагы сеть Индия дейт. Бул Индия мамлекетине караган, Индия калкына караган канал экен. Айына $367,000 акча табат экен. Бул абдан чоң жетишкендик, урматтуу достор. Мен ойлойм, албетте бул Индия эле 1 миллиард 300 миллион болуп калган заманда, бүгүнкү күндө Индия элинде бул менин оюмча жакшы эле көрүнүш болсо керек. Бул дүйнөнүн 3-орундагы YouTube каналы Индия мамлекетине карайт экен. 2-орундагы канал бул дагы Индия элине карайт экен. Муну биз албетте түшүнөбүз, себеби эли көп, калкы көп. Индия мамлекетине карайт экен. Бул дагы $669,000 акча табат экен. Жок эле дегенде $700,000 акча табат экен. Абдан чоң көрсөткүч, урматтуу достор, абдан чоң көрсөткүч. Эгерде каналына кирип карай турган болсок, азыр бул клиптерди тарткан канал экен. Индия мамлекетиндеги биринчи менин оюмча клип каналы окшойт. Индия эмес, деги эле дүйнө жүзүндөгү номер 1 клиптерди чыгарган канал экен. Менин оюмча Кыргызстандагы клиптерди чыгарган номер 1 канал бул соло каналы болуш керек. Көпчүлүк эле билсеңиздер керек. Мен ойлойм, ушул соло каналдагы ушул дүйнөлүк деңгээлге ушул 50 каналдын жок эле дегенде 100 каналдын ичине киришине биз тилектешпиз. Кийинки 1-орундагы дүйнө жүзүндөгү 1-орундагы рейтинг эң жогору 1 канал бул детский канал экен. Бул канал дагы мультиктерди чыгарат экен. Айына $646,000 табат экен. Бул эскерте кете турган нерсе, 649,000, мисалы үчүн $46,000 $10 миллион деп атпай, ушул жерден биз бул цифраны карап көрөбүз. Ушул цифра 90% чындыкка дал келет. Бул эң мындайча айтканда өзүңүздөр түшүндүңүздөр, 90% чындыкка дал келет. Кыргыз каналдарынын дагы ушул жердеги көрсөткүчү 100% жок эле дегенде ушул 90% чындыкка туура келет. Ал эми бул жак бул реклама берүүчүлөргө жараша. Эң эле жок эле дегенде бул жердеги цифраны карай берсек, бул жакта жылына алынуучу киреше, бул детский каналдын жылына ала турган кирешеси $7-8 миллион экен.
көпчүлүк Кыргызстандагы каналдар бул цифраны алат бул жактагы. Мына достор, биз сиздер менен YouTube каналдардын канча акча таап жатканын кайсыл сайттан кирип көргөндө үйрөндүк. Бул албетте жөн гана мотивация берүү максатында чыгарылды. Эгерде сиз YouTube тармагынан же өзүңүздүн бир талантыңыз же оюңуз болгон болсо, YouTube тармагынан акча иштейм деген биз ушул YouTube каналдан канчалык көп акча тапса болоруну албетте сиздерге мотивация берүү максатында гана чыгардык. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Эгерде сиздерге видеобуз жаккан болсо лайк басыңыздар, суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырсаңыздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.